Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн дагы катталуучуларыбыздын биринин суранычы менен болгон окуядан алынган дарыгер Абу Али ибн Синанын окуучусу аттуу тасманы көрөбүз. Көпчүлүгүбүз билгендей азыркы дарылоо ыкмаларынын башаты мусулман окумуштуусу Абу Али ибн Синадан башталган. Бирок аны мусулман эместер авицина деп аташып, азыркы учурда медицина деген сөзгө айланып кетти. Өкүнүчтүүсү мындай тасмаларды мусулман эместер тарткандыктан каалагандай кылып бурмалап алышат экен. Эми кандай болбосун, тасманын таржымалына өтөлү. 11-кылым азыркы Европанын Англия өлкөсү. Ал убакта элдер христиан динин бекем кармашып, бирок илим-билим такыр өнүкпөй, адамдар жуунуп тазаланбай айлап жылдап жүрө беришчү. Анткени эл арасында тез-тез жуунуп туруу бул акылсыздыктай көрүнөт эле. Биз катардагы кембагал үй бүлөнүн 11 жаштагы баласы Роб Коулду көрөбүз. Ал көмүр казып кылган эмгегине жарым көмөч алып, үйүнө барып апасына жана бир тууган эки карындашына берет. Бул убакта каарманыбыздын апасынын ичи ооруп жүргөн. Бирок ал учурда Европада медицина такыр өнүкпөгөндүктөн ичинин оорусу айыкпай, күндөн күнгө оорулушуп кыйналуусу күчөй берет. Ошондой күндөрдүн биринде апасы каза болуп, бул дүйнө менен кош айтышып кетти. Анда чиркөөнүн кызматкерлери келип үй буюмдарын кошуналарына берип, буюмду алган адамдарга милдеттендирип каарманыбыздын эки карындашын дагы багууга беришет. Робту болсо чиркөөнүн кызматкери «Эми сен Кудайга жалынгынын, Кудай өзү сага жол көрсөтөт» деп таштап кетип калышты. Анда каарманыбыз эмне кылышын билбей ал жерге арабасы менен келген дарыгерди байкап, анын жок дегендигине карабай эле жардам берип жабыша баштайт. Көрсө ал убакта ооруканадагы дарыгерлер дагы жок болгондуктан кээ бир адамдар ушул кесипти аркалап, ар тарапка барышып көчмө дарыгер болуп адамдарга жардам берүүнүн аракетинде жүрүшкөн. Бирок бул адам дагы буга чейин каарманыбыздын апасын дарылаганга күчү жетпей коет. Ал Робко ичтин оорусуна эч кандай дары жок, апаң баары бир өлүп калмак. Мен жалгыз иштеймин, сени кошконго эч кандай каалоом жок десе, каарманыбыз болбой эле анын арабасына бекинип түшүп алып, дарыгер айласы жок макулдугун берип каарманыбызга Келемиш деген аттуу коюп өзүнүн жардамчысы кылып алат. Ошентип арадан жылдар өтүп, Роб чоң жигитке айлана баштаган. Ал дарыгерге ар кайсы тараптан жардам берип, дарыгер бул убакта каарый баштагандыктан көзү жакшы көрбөй дарыгерликти анын ордуна Роб өзү кыла баштайт. Биз ушул жерде Робтун дарыгерликке нарагынан шыгы бар экендигин көрөбүз. Анткени ал кээ бир оорукчандардын оорусу айыккандыгы менен бул адам баары бир өлүп калат деп ойлонуп, анын айтканы туура чыгып эле жанагы оорукчандар өлүп кала беришет. Ошондой күндөрдүн биринде дарыгердин көзү толугу менен көрбөй калды. Бир күнү Робко жөөттөр жөнүндө маалымат жетет. Көрсө алар көздү дарылоо боюнча өтө мыкты экен. Ошондуктан Роб мугалимин көндүрүп көзүңдү дарылайлы десе, мугалими такыр эле баш ийбей, бул жөөттөрүң балдарын жаш кезден отургузуп кесип коюшат экен, булар менин көзүмдү жок кылышат го. Барбай эле койбойлубу десе, Роб такыр эле болбой операцияга алып барат. Кызыгы ал мезгилде наркоз жок болгондуктан каарманыбыздын көзүн жаткырып алып операция кыла башташты. Анан дагы бул жөөт дарыгерлер өздөрүнүн алган илимин эч кимге үйрөтүшпөй. Роб кызыгып, теги көздү кантип дарылайсыңар, мага үйрөткүлөчү, мен дагы силерге окшош эле дарыгермин. Бул илимди кайдан алдыңар десе, жөөт дарыгерлер эчтекени үйрөткүсү келбей, бирок дарылаганды кайдан үйрөнгөндүгү тууралуу маалымат бере башташат. Алар биринчи эле картаны ачса, Роб картаны көрбөгөндүктөн аябай таң калды. Анда жөөт дарыгер Персия өлкөсүндө Авицина деген өтө бир мыкты дарыгер бар. Ал жака жетишиңе дээрлик 1 жылдай убакыт кетет, бирок сен ал жака барганда пайда жок. Анткени Египетке жеткенде сени дароо эле өлтүрүп коюшат, себеби мусулмандар христиандарды жаман көрүшөт. Бизге жөөттөргө мамилеси жакшы, ошондуктан мен барып окуп келгенмин деп айтат. Кандай болбосун операция ийгиликтүү өтүп, каарманыбыздын мугалиминин көзү кайрадан көрө баштайт. Там живет самый величайший в мире врач. Авиценна. Ошентип алар жөөт дарыгерлердин жанынан кетишип, бирок каарманыбыздын эсинен такыр эле буга чейин айтылган сөздөр чыкпай, мугалиминин көзү айыккандан кийин ал үйрөнүп жаткан нерселер эч нерсеге татыбагандыгын түшүнөт. Анткени ага үйрөтүп жаткан дарыгердин колунан тиш чулуп жана которду дарылагандан башка эч нерсе келчү эмес. Ошондуктан Роб мугалимин көндүрүп, биз чыгыш тарапка барышыбыз керек, ал жактан сөзсүз үйрөнүп келебиз. Сунушума көнүңүз десе, мугалими такыр эле баш тартып, бирок Роб айтканынан кайтпагандыгын түшүнүп, аны өзү узатып жөнөйт. Ошентип алар деңиздин жээгине жетишип, мугалими каарманыбызга бир топ акча берип, мен эми мындан нары барбаймын, сен издегениңди табасың деген үмүттөмүн деп ийгилик каалап узатып жиберет. Анда Роб эң биринчи эле максатына жетүү үчүн өзүнүн Кудайынан кечирим сурап, мен болгону тилим менен сенин диниңен чыгамын, жүрөгүм менен эмес. Мени кечир Кудайым деп жөөттөрдүн динин кабыл алып, жада калса өзүнүкүн өзү кесип, кемелердин бирине олтуруп алып, арадан канча убакыт өттү белгисиз, айтор сакал муруту өсүп кетип Египетке жетип барыптыр.
Эми Роб андан нары Авиценна жашаган Исфахан шаарына барыш керек болчу. Анда Роб жөөттөрдүн динин кабыл алгандан кийин атын дагы өзгөртүп Беньяминдин уулу Есси деп коюп, Египеттен Исфаханга бара жаткан кербеңге кошулуп жөнөп кетет. Далеко еще до Исфахана? 2 месяца. Жол узак болгондуктан кербендегилер ар жерге токтоп, жөөттөр өзүнчө, мусулмандар өзүнчө сыйынышып, каарманыбыз жөөттөр менен бирге болуп аларга кызматын кылып жүрдү. Бир мезгилде алар бара жатышып, жашоочулардын бардыгы өлгөн бир чепке жолугушат. Көрсө ал аймакка түндүктөн Селжук деген көчмөндөр келип, өздөрү мусулман экендигине карабай мусулмандарды кыра башташыптыр. Кандай болбосун кербендин сапары уланып, каарманыбыз кербенде бара жаткан Ребекка деген сулуу кыз менен таанышат. Бара жаткандар Ребеккага күзөтчү болуп, аны өзүнчө бир милдетке алып бара жатышкан болчу. Каарманыбыз убакыттын өтүшү менен ал кыз менен мамилеси бекемдеп жакындан сүйлөшүп калгандыгы менен Ребекка Исфаханга эмне үчүн бара жаткандыгын так айтпай коет. Ошондой күндөрдүн биринде эле чөлдө катуу бороон башталды. Шамал менен келген апаат кербенди толугу менен жок кылып, бир мезгилде 2 адам гана өзүнө келип, алардын бири каарманыбыз Роб болсо, экинчиси мусулман жүргүнчүлөрдүн бири экен. Роб биринчи эле Ребекканы издеп, аны такыр эч жерден таппай койду. Экинчи адам бороондо бардыгы каза болду деп айтып, экөө сапарын улашып, суусап кыйналып акыр аягы бир жерге барып кулап түшүшөт. Узак жолго чыдабай каарманыбыздын жанындагы адам дагы каза болуп, акыр аягы каарманыбыз жалгыз өзү калып, акыркы күчү менен тоолордун бирин ашкан мезгилде Исфаханга жетип калгандыгы билинет. Роб көргөн көзүнө ишенбей барып эле койчулардын биринин суусун алып ичип, андан соң элге кошулуп, шаар аябай эле өнүгүп өсүп, имараттар өзгөчө бир чоң курулуп калгандыгын көрөт. Анткени архитектурадагы так эле мусулмандар тарапта өнүгүп баштаган болчу. Каарманыбыз эртеси күнү Авиценнанын медресеси тууралуу билип, дароо эле ошол жака барып, мен Авиценнанын колунан сабак алганы келдим десе, медресенин жумушчулары аны такыр тоготушпай, сен бирөөнүн буйругу менен келдиңби же өтө бир байдын баласысыңбы? Эмнеге ишенип бул жака окуганы келдиң десе, каарманыбыз чөнтөгүндө кумдан башка эчтеке жок экендигин айтат. Анда медресенин жумушчусу жоокерлерине муну эшикке алып чыгып сабап салгылачы деп буйругун берет. Ошентип алыстан келген Роб үмүт үзүлүп көчөдө жатса, ага бейтааныч адамдардын бири келип жардам берип, келтекчеген жаракаттарын оорутпай эле дарылап койду. Анда Роб аябай таң калып, сиз жаракаттарым оорутпаш үчүн эмне деген дарыны колдондуңуз? Мага айтып бериңизчи деп ошол мезгилде эле мусулман дарыгерлери мак өсүмдүгүнүн майын колдонгондугу тууралуу билет. Анда каарманыбызга дарыгердин кылып жаткан иштери кызыктуу болуп, кайра-кайра ар түрдүү суроолорду берип, Англиядан атайын Авиценнадан сабак алуу үчүн келгендигин айтат. Бир мезгилде эле каарманыбызга сен Авиценнанын сабагына кабыл алындың деген жаңылык келди. Көрсө буга чейин Робту көчөдөн таап дарылаган адам так эле Авиценна өзү экен. Анда Роб көргөн көзүнө ишенбей, бактысы бар экендигине кубанып, сабакка катуу көңүл буруп, өзүн жөөтмүн деп тааныштыргандыктан аны менен чогуу окуган жөөттөр көчөгө калтырбай үйүнө алып барып тамактандырып жатышты. Вот так это делается. Сабагында болсо Роб жакшы ийгиликтерге жетип, окуучулардын арасынан мыктысына айланып, анын билимге болгон умтулуусун Авиценна өзү дагы байкайт. Бул убакта Исфаханда мусулмандар дагы жөөттөр дагы ынтымакта өздөрүнүн динин бекем кармашып жашашчу. Анткени ошол мезгилдеги Исфахандын башчысы Али ад-Даулдун бийлиги астында илимге кеңири мүмкүнчүлүк берилип, анан дагы башка улуттарга кастык кылышпайт болчу. Бирок ошону менен биргеликте ичимдикке жана сойкулукка дагы эч кандай тоскоолдук жок эле. Ошондуктан кээ бир мусулман топтор жетекчинин саясатына каршы чыгышып, Исфаханга жакындап калган селжуктар дагы ханга каршы согуш ачууну каалашат. Бул убакта каарманыбыз өзүн жөөтмүн дегендиктен ал жердеги жөөттөр менен биргеликте сыйынууга дагы барып турчу. Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыз жөөттөрдүн арасынан сыйга ээ болгон бай адамдардын бири Байкапара менен таанышып калат. Ал каарманыбызды үйлөнүү тоюна чакырып, жакында үйлөнө турган кызын көрсөтсө Ребекка экен. Анда каарманыбызды көргөн Ребекканын дагы көзүнө жаш тегеренип кеткендигин көрөбүз. Сыягы экөө чөлдө баарлашып келе жатышып, бири-бирин жакшы көрүп калган окшойт. Көрсө чөлдө бороон болгондон кийин Роб өзүнө келе электе. Тирүү калгандар Ребекканы дагы куткарышып, ал жерден кетип калышкан болот. Ребекканын болсо Исфаханга келгендигинин себеби атайын келишим менен Испаниядан Баркапарга аял болуп жөнөтүлүптүр. Ошентип көп өтпөй эле каарманыбыз конокко барып, алардын тою дагы болот. Пусть твой брак будет благословен. Ошентип каарманыбыздын сүйүүсү ийгиликсиз болуп, кайгысы ичинде калып, бирок илим алууда ийгиликке жетип, Авиценнага жакындап, анын жан жоокөрү болуп калат. Бир күн эле шаарга түшүнүксүз бир адамдын кирип келе жаткандыгын көрөбүз. Анда ал адам ар кимге жабышып, жакшы баса албай бир мезгилде жыгылып түшүп, көчөдөгү адамдар анын денесиндеги ооруларды көрүп эле дүрбөлөңгө түшө башташат. Көрсө Исфаханды басып алабыз деген селжуктар атайын Исфаханга ооруну таратыш үчүн арасында чума менен ооруган адамды жөнөтүп жиберишкен болот. Бул маалымат Авиценнага жетип, ал каарманыбызды ээрчитип алып, өлкөнүн жетекчиси Али ад-Даулга барып, шаардан адамдарды тез арада чыгарыш керек. Анткени оору тарай турган болсо, жоокерлер дагы жок болуп кетиши толук ыктымал. Бул оору адамды тез эле өлүмгө алып барат. Бийлигиңиз алсырап калбасын десе, өлкө жетекчиси Авиценнанын сөзүн угуп, шаардагы адамдардын бардыгына чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берет. 12 часов.
12. Авиценна болсо окуучуларына бул оору жуккандан кийин жугузган адам 12 сааттан кийин ооруй баштайт. Оорунун түпкүрү эмнеден пайда болгондугу дагы деле белгисиз, бирок жугары анык. Ошондуктан кетем дегендер болсо азыр кетсеңер болот. Мен эч кимге капа деле болбоймун. А эгер калам десеңер оору менен күрөшөбүз. Биз ооруну жеңебиз же болбосо оору бизди жеңет. Кана эми тандоо силерде десе окуучуларынын эч бири кетпей коет. Бул убакта 12 саат өтүп шаардан тургундар толугу менен чыга элек болгондуктан эшикти жаап салышып, жоокерлер эшикти кайтарып чыкканга жетишпей калгандарды чыгарбай коюшту. Биз чыгып кеткендердин арасынан жөөттөрдүн байы Баркапар жоокерлерге акча берип ал жерден качкандыгын көрөбүз. Көрсө ал аялы Ребекканы таштап коюп эле өзү ал жерден тайып кетиптир. Анда Роб бул тууралуу билип Ребекканы үйүнөн таап дароо эле ооруканага алып келип, оорулуулардын арасына жаткырып ал жерде Авиценна баш болуп анын окуучулары аракетин көрүп, Роб буга чейин дарылап жаткан адамдардын кимиси өлөт, кимиси өлбөйт сезе турган жөндөмү бар экендигин билебиз. Ал бул жолу дагы чума оорусунан кээ бир адамдардын өлбөстүгүн түшүнөт. Кандай болбосун убакыттын өтүшү менен шаарда өлүмдөр көбөйүп, дарыгерлер эмне кылышын билбей. Күндөрдүн биринде Роб адамдардан бири-бирине оорулар эмне үчүн өтүп жаткандыгын түшүнөт. Көрсө адамдын денесиндеги кенелер оорулуу адамды тиштеп, андан соң оорусу жокту тиштеп, оору кандан канга өтүп, бири-бирине тез-тез жуга баштаптыр. Роб бул тууралуу Авиценнага жеткирип, анын буйругу менен өлүктөрдү өрттөй башташып, кенелерди толук жок кылуу үчүн ал жердеги келемиштерди өлтүрүп, аларды дагы өрттөй башташат. Ошентип каармандарыбыздын аракетинен майнап чыгып, буга чейин өлүм күндөн күнгө көбөйүп жатса, өлүктөрдү өрттөп кенелерден дагы арылгандан кийин өлүмдүн саны азая баштайт. Убакыттын өтүшү менен Ребекканын дагы оорусу чегинип, каарманыбыз экөө тез-тез баарлашып, дээрлик кыз-жигиттей эле болуп калышып, бир күнү жакшы жаңылык болуп карантин аяктап адамдар кайрадан чепке кайта башташат. Чепке кайткандардын арасынан бетин табактай кылып уялбай Баркапар дагы келе жаткандыгын көрөбүз. Анда Ребекка үйүнө кайтууга туура келип, каарманыбыз менен коштошуп жатып, экөө карман албай ортосунда туура эмес иш дагы болуп кетет. Кандай болбосун Ребекка үйүнө кайтып кайрадан эле Баркапар менен чогуу жашап калды. Роб болсо аны менен чогуу окуп, биргеликте достошуп, буга чейин ооруга каршы кызмат кылып жүргөн Каримге дагы оору жугуп калгандыгын көрөт. Анда Роб ага жардам бере албастыгын түшүнүп, Карим ошол жерде көз жумуп, чептин тургундары баары кайтып келгенден кийин өлкө башчы Али Аддаул дагы кайтып келет. Ал каармандарыбызга кайрылып, эгер бул дүйнө адилеттүү болгондо тескерисинче мен силерге тизе бүкмөкмүн. Бирок бул дүйнө адилетсиз, ошондуктан силер шахыңардын алдында тизе бүгүп турасыңар. Бирок кандай болбосун силер Исфахандын баатырысыңар, ошондуктан силерге арнап бүгүн майрамды уюштурабыз. Кана эмесе ордуңардан тургула деп ооруну жеңгендигине арнап кече башталат. Ошентип жашоо мурдагыдай эле нугуна түшүп, ар ким өзүнүн оокатын баштап, бирок сабак учурунда дагы каарманыбыз Робтун көңүлү такыр эле көтөрүлбөй жатты. Анткени ал басса турса Ребекканы эстеп, Ребекка дагы бул убакта каарманыбызды такыр эсинен чыгара албай, күйөөсүнүн алдындагы милдетин аткарбай, ага ар кандай шылтоолорду айтып кача берди. Ошондой күндөрдүн биринде Авиценна каарманыбызга оорулардын бирин тапшырат. Көрсө бул Касым деген ооруга чалдыккан адам так эле каарманыбыздын апасы каза болгон оору менен ооруп жатыптыр. Өкүнүчтүүсү бул ооруга дагы деле дары жок болгондуктан каарманыбыз анын өлүмүн күтүп, бирок Касымга билдирбегенге аракет кылып күч кубат бере берет. Анда Касым өзү сөз баштап, сен айтпагандыгың менен мен өлөрүмдү өзүм түшүнүп эле турамын. Менин бир суранышым бар, мен өлгөндөн кийин мени там башка алып чыгып койчу. Менин денемди канаттуулар жеп толугу менен тазаланайын. Менин ишенимимде Кудайга биздин денебиздин эмне кереги бар, рухубузду алып кетет да. Денебиз болсо жандууларга жем болгону жакшы да десе, каарманыбыздын оюна бир нерсе келе түшөт. Роб буга чейин апасынын өлүмүн изилдеп, ага каршы дарыны табуунун аракетинде жүргөн болчу. Ошондуктан Касым көз жумгандан кийин анын денесин атайын бир жайга алып келип, эч кимге байкатпай аны союп, адамдын ички түзүлүшүн изилдей баштайт. Каарманыбыз эң биринчи эле түзүлүштү сүрөткө тартып, андан соң Касымдын өлүмүнө себеп болгон жерди таап, ооруга себеп болгон шишикти алып чыгып, аны дагы сүрөткө түшүрдү. Бул убакта мечиттин имамы дагы деле өлкөдөгү саясатка каршы үгүттөрдү жүргүзүп, жада калса Авиценнанын медресесин сыйкырчылар деп чыгат. Анткени дарылоо илими шариятыбызга каршы келет деп. Ошол мезгилде деле дин бузарлар көп болгон экен. Бирок алар канчалык каршы чыкпасын, медресе Али Аддаулдун коргоосунда болчу. Ошондуктан Исфахандын имамдары чогулуп алышып, селжуктарга барышып, алардан жардам сурап, силер Исфахан шаарын басып алгыла. Биз шаарыбызга чыныгы шарият мыйзамдарын орнотушубуз керек. Силер болсо Исфахан шаарын басып алсаңар, андан ары Персияны толугу менен басып алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Чыныгы динди алып келиш үчүн биргели деп келишим түзүшөт. Бул убакта Ребекканын өңү бузулуп, анын боюнда бар экендиги билинип, бирок буга
чейин күйөөсү менен кошулбай жаткандыктан анын зынаага баргандыгы ачык айкын болот. Ал эле эмес каарманыбыз түн кирген сайын буга чейин сойгон адамдын ички түзүлүшүн изилдеп, дагы деле сүрөткө түшүрүп толугу менен бүтө элек болчу. Ошондой түндөрдүн биринде каарманыбыз мусулман аскерлеринин колуна түштү. Шарият боюнча өлгөн адамды союу динге каршы келгендиктен анын үстүнөн сот ишин башташып, бир эле Робт эмес ага буйрук берген деп Авецинаны дагы жок жерден эле айыпка жыга башташат. Анткени алардын максаты Авецина башкарган медресени дагы жок кылуу болчу. Ошондуктан имам көп созбой эле эки каарманыбызды тең өлүм жазасына кетесиңер деп айтып, Робтун айынан жөөттөр жаман көрүнүп, эми жөөттөрдү шаарга киргизбейбиз деп жар сала башташат. Анда Роб чындыгын айтып кыйкырып, мен эч кандай жөөт эмесмин, мен христианиммин. Менин атым Есси Беньямин уулу эмес, чын атым Роб Коул. Англиялык крестөмүн десе ал жерде сотто өткөрүп жаткан мусулмандардын бири анын кийимин чечип, каарманыбыздын брачкасынын кесилгендигин көрүп, крестүүлөр отургузулбайт, сен чыныгы жөөтсүң деп камаганга алып кетишет. Биз буга чейин билгендей, Роб өзүн жөөт көргөзүүнү каалап, өзүнүкүн өзү кесип алган болчу. Ошентип эки каарманыбызга тең кишендер тагылып, алар түрмөдө олтуруп алып дагы сүйлөшө башташты. Анткени Авецина өзү дагы буга чейин адамдын ичин изилдегиси келип, бирок динге туура келбегендиктен өлүктенени дагы сойбой жүргөн. Ошондуктан ал Робтун көргөн нерселеринин бардыгын сурап, кан тамырлар жөнүндө билип, буга чейин адамдын ичиндеги түзүлүштөр жөнүндө окуп жүргөн нерсесинин бардыгы ката экендигин билет. Бул убакта Али ад-Даул Исфахандын имамын чакырып, андан сурак алып, сен качандан бери сот боло калдың, Авецинаны эмнеге камадың? Аларды батыраак чыгарып койгону деп коркутуп жатып, бирок өзүнүн катуу оорулуу экендиги байкалат. Бул убакта жөөттөр өзүнчө сот кылышып, Баркапаранын маселесин чечүүнүн аракетинде. Анын аялы ойноштук кылгандыгы үчүн ташпаранга алып өлтүрүүнү чечишет. Эртеси күнү болсо эки каарманыбызды өлүм жазасына тартуу мезгили келет. Ошол убакта эле шахтын жоокерлери келип, ал жердегилерди жок кылып, каармандарыбызды куткарышып, өлүм алдында жаткан Али ад-Даулга алып барса, ал каармандарыбызга кайрылып, силер мени операция кылгыла. Мен төшөктө жатып өлүүнү каалабаймын, согуш талаасында өлүшүм керек. Кана аракетиңерди баштагыла десе, Роб убакыттан пайдаланып шахка өзүнүн бир суранычын айтат. Көрсө каарманыбыз шахтын жардамы менен сүйгөнү Ребекканы куткарып калууну каалаптыр. Бир мезгилде буга чейин имам менен келишкендей селжуктар чепке жакындап келишип, имам дагы мечиттеги өзүнүн тарапташтарын чогултуп, бардыгы кылычын көтөрүп, биз биринчи орунда бул жердеги жөөттөрдү жок кылышыбыз керек, бардыгы ошолордун айынан болуп жатат. Кана эмесе жөнөдүк деп эле шаардагы кызы чууну башташат. Каармандарыбыз болсо өмүрүндө жасабаган операцияны башташып, шахтын бир тарабын кесип, Роб буга чейин өлүк денеден таап чыккандай шишикти шахтын денесинен дагы кесип алышат. Көрсө бул шишик ал убакта дарысы жок деп эсептелген аппендицит экен эле. Ошентип операция ийгиликтүү аяктап, бир мезгилде шах өзүнө келип, каармандарыбызга ыраазычылыгын билдирип, менин төшөктө жатып өлбөшүмө мүмкүнчүлүк бердиңер. Эми мен дагы силерге мүмкүнчүлүк берейин, бул чептен качып кетсеңер болот. Мен болсо согушка аттанайын деп операциядан кийин кыйналып жаткандыгына карабай эле жөнөп кетет. Анда каарманыбыз биринчилик куугунтукка түшкөн жөөттөрдү куткарып, алардын арасынан сүйгөнү Ребекканы таап, буга чейин шах айткан чептин чыгыш тарабында жайгашкан эшик менен кача башташат. Бирок качкандардын арасында Авецина жок болчу. Анда Роб шашылып эле медресеге барса, Авецина дагы деле ошол жакта олтуруптур. Ал каарманыбызга бул жактан кетпешин айтып, өмүрүнүн аягына аз эле калгандыгын түшүндүрүп, көптөн бери түшүнүксүз оору менен ооруп, өзүн өзү бирок такыр эле айыктыра албай, акыркы учурда ал оорусу дагы күчөй баштагандыгын түшүндүрөт. Авецина сөзүнүн аягында өзүнүн китебин Робко берип, сен бул жердеги жетишпегендерди толуктап жазгының. Катачылыктар болсо оңдойсуң, мен ишенем, сен өтө күчтүү дарыгер болосуң. Эми болсо бул жерден кеткиниң деп Абу Али ибн Сина ал жерде калып, каарманыбыз Роб качканга жетишет. Бул убакта шахтын кол астындагы жоокерлер селжуктарга бетме-бет чыгышып, эки тарап бири-бирине аттанып, согуш өтө бир айбаттуу башталат. Бирок көп өтпөй селжуктар толугу менен жеңишке жетишип, Али ад-Даул батырларча каза болуп, Исфахан шаарынын дарбазасын ички душмандар ачышып, ал жерге селжуктардын башчысы келсе тизе бүгүп тосуп алышат. Бул убакта чептен качып кеткендер алыстан карап турушкан эле. Анда Ребекка каарманыбызга, эми сен кайда барсаң, мен дагы ошол жака барамын. Анткени сен күчтүү дарыгер болуп, Авецинанын атын өчүрбөшүң керек. Мен болсо бул нерсеге сага аягына чейин колдоо көрсөтөмүн деп ал жерден кетишет. Биз тасманын аягында Лондондо каарманыбыздын биринчи мугалими көчмө дарыгерге такыр кардарлар чыгышпай, жаңы оорукана пайда болуп, бардыгы ошол жерде дарыланып, анын жетекчиси Роб Коул экендигин билебиз. Бул тууралуу Робтун биринчи мугалими дагы билип, дароо эле ошол жака жөнөйт.
Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Элибизде билим алуу ийне менен кудук казгандай деп бекеринен айткан эмес. Анткени бир илимди үйрөнүп ошол кесиптин мыктысы болуш бул жөнөкөй нерсе эмес. Бирок аракетибизди токтотпой күн сайын бир кадамдан болсо дагы өсүп, жасап жаткан адал ишибиздин чебери болуп алсак мындан өткөн бактылуулук барбы? Андыктан достор, билим алууда жалкоолонбой жаңы нерсеге ар дайым ачык болуп, өлкөбүздү ар тараптан өнүктүрүүгө ар бирибиз кичинеден болсо дагы салым кошолу. Авиценна. Никто на свете не сравнится с ним знаниями и мудростью. Ави... Авиценна.